Assalamu alaikum, урматтуу комиссия мүчөлөрү, урматтуу Алмамбет мырза. Абдан тажрыйбалуу инсансыз. Комиссиянын иши оңой болгон жок, мен аны жакшы түшүнөм, билем. Эми кандай болбосун, жакшы чечимге туура багытка себеп болсун деп тилейт элем. Анан мен болгон бир аманат сөздү айтайын дедим эле. Кечээ менин кабинетиме бир мырза кириптир. Башка эле бирөө келип, анан сизге да тиек этейин, мен сизге ишенем, ушул суроолорду берип койсоңуз деди. Мен сиздин сөзүңүздөн түшүндүм маани маңызын, бирок аманатты алгандан кийин аткарып коем. Кандай жазып алсам ошондой гана окуп берем. Элден топтолгон акча киши башына канчадан тийген, ушуну берип койсоңуз дейт. Мен түшүндүм, жанагы ар башкача категория болгон экен да, бирөөнүн үйү бузулган, бирөөнүн малы өлгөн, бирөөнүн жаны кетти, башы кетти дегендейчи, бирөө толук бузулган, бирөөнүн фундаменти бузулган, бирөөнүн компенсация, бирок ушул суроону берди. Эмне деп жооп бересиз? Элден топтолгон акча киши башына канчадан тийген? Жок, орто эсеп менен жанагы каза болгондорго Алмамбет Насырканович, уруксат болсо, элден чогулган 102 миллион сом болгон, бул садага жардам иретинде. Ошол акчаны жергиликтүү бийликке комиссия түзүп таратып берген. Мен ошо таратып атканда ошол жерге барып, ошо резонанс болгондо ошо маселе болуп атат да. Элдин чогулткан акчасын компенсация алсаңар алдыңар, албасаңар койгула деген таризде таратышкан. Андан тышкары ошо эл чогулткан акчага берип аткан адамдарга нотариально обязательство жаздырылган. Эч кандай өкмөткө доом жок деп. Мына ошол бая сиз айтып аткан аманатыңыздын жообу ошол болуп атат. Ал жерде 5 миңден бергени бар, 10, 15, 20, 25 миңден бергени бар. Тизмесин баарын биз алдырдык. Бирок азыр аны ар бирин текшергенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Андан тышкары эл чогулткан акчанын бир бөлүгү жергиликтүү бийликтин кагазына чейин бөлгөндөр бар. Ошо эл чогулткан акча кагазга чейин бөлгөн. Тиги сууга, светке төлөнгөнү ушундай болгондо себеби кыргыз өкмөтү ошол убакта Атамбаевдин өкмөтү бир тыйын бөлүп берген эмес. Бул сиздин сурооңузга жооп. Рахмат. Бир тыйын бөлүнбөгөнүн тиги Элнуранын катынан окудум. Экинчи суроо. Кандай жазып алсам ошондой окуп берейин. Түрктөрдөн компенсация канча келген, кимдерге канчадан берилген, ушуну ачыктап койсо. Анын комментарийинде айтты, ошо мезгилдеги бийликтеги адамга эшигине чейин барып, абдан көп келген. Анан ушуларды ачка чыгарбай эле койсоңуздар деп жабырт айткандар өздөрү суранган. Эртең бирсү күнү ушунча дүйнө таапсыңар, ушунча акча таапсыңар деп тоноп кетпесин. Анча-мынча бизге зулумдук болбосун деген пикирлер болгон деп туруп суроону берди. Түрктөрдөн компенсация канча келген, кимдерге канчадан берилген? Түрктөрдөн, урматтуу депутаттар, 4,5 миллион доллар келген. 4,5 миллион долларды эми адилеттүүлүк үчүн айтыш керек. Ал жөн эле алар бербейбиз деп чыккан. Биринчиден алар айткан, силер Монреалский конвенцияда да жоксуңар, Варшавский договорда да жоксуңар, бербей койсо да эчтеке кылбайт эле да. Сотко берсеңер, пожалуйста, сотко бергиле да. Просто давить этип отуруп, анан эгерде бул рейсиңерди токтотосуз деп 4,5 миллион, анан кен алар страховой компаниядан да акча алышкан да, көп суммада. Эми алардын өзлөрүнүн страховой эрежеси да. 4,5 миллион доллар бөлүнгөн. Ошо 4,5 миллион доллардын имущественный ущерб 1 миллион 482 миң доллар, ден соолукка да 317 миң доллар, ал эми запа гибших 2 миллион 100 доллар ошол 35 кишиге бөлүнүп берилген да. 2 миллион 100 миң долларды 35 кишиге бөлгөндө кандай болот? Ошондойдон тийген да. Насырканович, толуктоочу жооп иретинде айтып койсом болобу? Абдан туура суроо берип атасыз. Тилекке каршы ACT Airlines компаниясы ошо учак үчүн 36 миллион доллар компенсация алып атат. Өзү учак 1 миллиард долларга камсыздандырылган. Ошо үчүнчү жактарга дагы ушундай адам өлүмүнө де кырсык болсо төлөнүп берсин деп. Абулгазиев бул сүйлөшүүнү түрк тарап менен жүргүзүп, мына өкмөт үчүн 2,8 миллион доллар сурайт. Өкмөт үчүн. Ошону дагы бербей койгон, же ичара сүйлөшүп алышкан. Ал эми биздин жарандарга, ошол 35 өлгөн жарандарга, жетим алгандарга болгону 4,5 миллион. Өлгөндөр эмес, ошо талкаланган бардыгына төлөп берип атат да. Биз бул суроону мына мен жеке Абулгазиев келгенде койдум. Эмнеге ушундай чабал сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңөр? Же өзүңөрчө сүйлөшүп бир ишти бүтүрүп кеттиңерби ортодон Атамбаев менен биригип деп. Мына азыр Атамбаевди реабилитациялоо аракети болуп атат. Бүгүн Атамбаев айтып атат, көрдүңөрбү, дача суда мен эч кандай тиешем жок деп. Ошол убакта мен аралашып жүргөн адам катары сиздерге мына расмий айта алам. Бүгүн комиссиянын мүчөсү катарында бүтүндөй мамлекеттик система, государственная система, ошо ишти жабууга иштеген. Батукаевди кандай чыгарса, бардыгы чогулуп алып. Бул ишти ошондой жабуу аракет болгон. 5 жыл өттү. Бүгүн биз комиссияда
прокурорду чакырдык, ГКМны чакырдык, бардык айтат, билбейм деп. Анан 5 жыл өткөндөн кийин жабылып аяк жабык дейт. Бүгүн таппай калдык. А бирок ошол убакта ошондой аракеттер болгон, мына Атамбаев бүгүн актанып атат. Мен дейт эч кандай тиешем жок, акталып чыктым деп. Ошондуктан мына 36 миллион самолет калган. А биздин аткаминерлер сүйлөшүүнүн чабалдыгынан же ич ара сүйлөшүүнүн айынан болгону 4,5 миллион доллар компенсация алып атышат. Рахмат. Эми бирөөгө жан кайгы дейт, бирөөгө мал кайгы дейт. Азыр угуп атып сиздин Ооба, туура маалыматыңыздан айтасыз. абдан мен өкүндүм. Бизде даже ошол комиссия мүчөлөрү келип айтканда, ыйлап айтышкан. Бизди аралаштырбагылачы. Бизге кеткен акчаны менен силер эмне ишиңер бар? Ошо адам өлүп атса, ошол мени интернетке чыгарат, мен ошол жерден бапылдайм деп, жада ошол жерден оюн кыласыңар деп наалат айтып кеткен да. Өтө өкүнүчтүү, анткени өлгөндүн өз шору дейт, өлгөн Туура. адам өлүп кетти, бирок ошолордун эсебинен туйтунуп калалы деп анча мынча да кабар албаган туугандарынан бери чыгылган, бул өкүнүчтүү. Бул эл аралык маселе болгон, бул өлкөнүн имиджине абдан бир чоң удар боло турган нерсе, бир адеп, ыйман тарбиясы бизге абдан керек окшойт. Ошого да көзүм жетип атат. Анан биз негизи адамды зат унутчак болобуз. Азыр бул жерде айтышыбыз мүмкүн, жок, жүрөгүбүздө кайгы деп унутуп калганыбыз качан. Жакшылыкты эсиме салганыңызга чоң рахмат. Мен жалга барып кабар алып келдим эле. Дагы оюма келип атат. Эми жандар жаннатта болсун, сиздердин мээнетиңизге чоң рахмат. Кудай колдосун. Мен да бир суроолорум пайда болду эле, бирок аманат деле айтып коюш ниетинде калган суроолорумду бербей эле коеюн. Чоң рахмат. Рахмат.